Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандарым. Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болгон болсун. Урматтуу мусулман бир туугандарым, бир окуя. Судандын Нил штатындагы мектепте мугалимдердин бири окуучулардан экзамен алууну чечет. Балдардын окууга болгон кызыгуусу күчөсүн деп эң мыкты натыйжага жаңы бут кийим белекке берерин айтат. Балдар сүйүнүп, тырышчаактык менен жаза башташат. Жарым сааттын ичинде баары өз тапшырмаларын аткарып бүтүшөт жана дээрлик баары кемчиликсиз жооп жазышкан болот. Мугалим кубанып, бардык окуучуларга мындай ажайып натыйжа аракеттери үчүн ыраазылыгын билдирет. Бирок белекти кимге берүүнү ойлонуп калат. Адилеттүү болсун деп, ар бириңер өзүңөрдүн атыңарды жазып, бул кутучанын ичине таштагыла. Анан анын ичинен бирди алам. Кимдин аты чыкса, мына ошол окуучу уткан болот дейт. Ошентип анан бардык окуучулар өз кагаздарын кутучага ташташат. Мугалим кутучанын ичинен бир кагазды чыгарып, окуучунун атын окуйт. Ал жерде Вафа Абдулкарим деген кыздын аты жазылуу болот. Окуучу кыз мугалимдин жана бардык балдардын кол чабуулары астында көз жаштары менен алдыга кадам коет. Ал баарына ыраазылыгын билдирип, өзүнө абдан керектүү болгон бул сонун белекти кубануу менен алат. Чындыгында окуучу кыз эски бут кийим кийүүдөн чарчаган эле. Ата-энеси өтө жакыр болгондуктан жаңы бут кийим сатып беришкен эмес. Мугалим кубанып үйүнө кайтат жана бул окуяны күйөөсүнө ыйлап айтып берет. Күйөөсү окуяны угуп абдан кубанат. Бирок эмне үчүн ыйлап айтып бергенине түшүнө албайт. Мына эң кызыктуу жери ушул жерде. Аял айтат, кутуну ачып карасам, бардык окуучулар анын ысымын жазган экен. Ар бир кагаз барагында Вафа Абдулкарим деген ысым жазылуу эле. Балдардын баары анын абалын байкашып, ошол кызды ойлоп, окуучулар белектен баш тартышкан. Мынакей урматтуу мусулман бир туугандар, кичинекей жаш балдардан биз сабак алсак болот. Эми өзүбүзгө суроо берели. Бирок суроону бир бут кийимди ойлоо эмес, өзүбүздүн деңгээлибизге жараша кымбат баалуу нерсени ойлойлу. Бизге ушундай учур келсе, колунда жок бир кишиге бере алабызбы? Же дагы деле болсо зыяны жок деп нафсибизге баш ийип, өзүбүздү алдап коебузбу? Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала Карим, берешендикти сүйөт, Ал-Жаввад, жоомарттыкты сүйөт. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам бир хадисте айткандай, кимде ким өзүнө каалаган жакшылыкты бирөөгө каалабаса, толук мусулман боло албайт деген. Дагы бир хадисте кимде ким бирөөгө жардам берсе, Аллах Таала эселеп кайтарат деген. Мына ушуга мисал, биз жерге бир эле даана семечканы тиксек, ошол бир семечка канча деген даанага айланат. Санасаң зерип кетесиң. Аллах Таала баарыбызга туура жолду насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.